Нарын шаарындагы мал союучу жайлар эч кандай талаптарга жооп бербейт. Мындай тыянакты мамлекеттик экотехинспекциянын Нарын облусу боюнча региондор аралык башкармалыгы мал союучу жайлардын ишин текшергенден кийин чыгарды. Анда Нарын шаарынын Ленин жана Сагынбай Орозбаков көчөлөрүндөгү мал союучу жайлар эч кандай санитардык көзөмөлсүз союлган малдын терилери жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жакын жерге ташталып жаткандыгы аныкталган. Адистердин айтымында мал союучу жайлардын тегереги тосулуп, мал жандыктардын калдыктары атайын чуңкурларга көмүлүп жок кылынышы шарт. Ошондой эле аны союуда атайын мал дарыгерлери катышып, оң же терс корутундусун бериши керек. Бирок учурда Нарын шаарында жайгашкан мал союучу жайлардын бири дагы коопсуздук талаптарын сактабай, мыйзамдарды одоно бузуу менен иштеп, жарандардын өмүрүнө өтө чоң коркунуч туудуруп жатат. Буга байланыштуу Мамлекеттик адистери тийиштүү мекемелерге мал союучу жайларды иреттөө боюнча каттарды жиберишти. Ал эми Кант шаарынын Борбордук базары өрт коопсуздугунун талаптарына толук кандуу жооп бербейт. Бул тууралуу Мамлекеттик экотехинспекция, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте өткөрүлгөн машыгууда белгилүү болду. Машыгууда атайын өрт өчүрүүчү унаа тилсиз жуунуу белгиленген убакытта өчүрө алган эмес. Атайын унаанын кери үстүнө башаламан жайгашкан соодо жайлары тоскоолдук жаратып, суу топтолуп туруучу түтүкчөлөрдүн иштен чыккандыгы аныкталды. Буга чейин дагы Кант шаарынын базары текшерилип, өрт коопсуздугу боюнча олуттуу кемчиликтер табылып, аларды жоюу боюнча Мамлекеттик экотехинспекция тарабынан эскертүүлөр берилген. Бирок базардын ээлери бул көрсөтмөлөрдү убагында аткарган эмес. Тескөөчүлөр кокусу өрт чыкса, базардагы соодагерлердин жарандардын өмүрүнө коркунуч жаралышы толук ыктымал экендигин эскертет. Машыгуунун соңунда аныкталган кемчиликтер боюнча тийиштүү кагаздар толтурулуп, базар ээлери административдик жоопкерчиликке тартылды.